Рахмат төраға. Мен кече күнү дагы ошол бир маселени көтөрдүм эле. Смог маселесин, урматтуу төрага. Шаарда болуп көрбөгөндөй смог күч алып атат да. Мунуга эртең кар жаап, декабрь айында суук түшкөндөн кийин кандай болот? Азыр эле түн ичинде мына ошол мен түнкү 2:30-3:00 шаардан өттүм. Дем алууга мүмкүн эмес да. Ушунчалык шаарды кара түтүн каптаган. Шаарда эми бир эле ошол ТЭЦ дейин десең, биздин автоунаалардын түтүндөрү, аны бир техникалык көзөмөлдөн өткөрүү жагын бир өкмөт тартипке салса, шаардын сыртындагы мыногу Беловодскийден бери жакка айылдардагы ушунчалык шаарды баягы иш менен толтурууда ушул айылдардын да салымы зор болот экен да. Ошон үчүн ушуну бир көзөмөлгө алууну шаардын мэрине тыгындан башка бүгүнкү күнү смог коркунучта болуп атат да. Бул келип туруу элдин ден соолугу, баягы рак оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары, дем алуу, астма оорулуулар абдан кыйналат экен. Аксакалдар, картаңдарыбыз бүгүн кыйналып атат. Бронхит оорулары мына бүгүнкү күнү өлүмдөр статистиканы да карап көрсөк, оорулар өтө жашарып атат да. Ошого ушул смог маселесин бир маселе кылып коюп карабасак болбойт. Ушуну бир ойлонсоң деген маселени көтөрүп атамын да. Экинчиден, урматтуу төрага, мына менин колума мыногу документтердин хронологиясынан бери бүт баары келип түштү. Бул билим берүү тармагындагы жанагы биздин мугалимдерге 80 000 алынуучу ноутбуктар боюнча распоряжениянын өзү бир топ мындай жанагы качан алуу мөөнөттөрү көрсөтүлбөгөн кемчиликтери менен экен да. Хронологиясын бүт карап чыктык. Бул жерде ноутбукту алууда Минфин, Минэконом, Минюст министерстволордун каршылыгына карабай бир топ алешемдиктер кетиптир да. Бул эми муну комитеттен бир социалдык комитеттен карап көрөлү ушуну иликтеп. Бул барып туруп эле акыр түбү баягы аттиш операциясына барып калбагандай ошого дагы шүгүрдеш керек. Мына президент дагы туура ушундай бир алдын алуучу мындай жазаларды колдонду. Муну акыр аягына чыгарып иликтеп койбосок, мына биздеги колдоого бар документтер бул бир топ кишини мындай ар кандай ойго салат. Бул коррупциялык бир схема түзүү жолдору менен алына турган болуп калганбы? Мындай распоряжениялар биз эми өкмөттө иштеген киши катары айтайын. Мындай распоряжение чыкпаш керек эле да. Юридикалык жактан дагы туура эмес чыгып калган. Ошон үчүн бул маселени бир урматтуу депутаттар дыккат карайлы. Бул ноутбук операциясында. Бул жөндөн жөн жаза берилген жок. Мен президентке ыраазычылык билдирем бул маселеде. Анан Алмаз Акунжанович, многу суу чарба департаментинин бир маселесин мен бир канча жолу айттым эле. Ошону бир өзүңүз көзөмөлүңүзгө албасаңыз болбойт. Себеби биз бул мен кайра жазылат окшойм, жетишпей калгадаймын да. Мен азыр кайра жазылайынчы, жетишпейт экенмин.